Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн администрациясы Араван районунун Төмойын айыл аймагындагы Керкидан суу сактагычынын айланасындагы Кыргызстанга караштуу 407 гектар аянт Өзбекстандын ушул эле район менен чектешкен Гүлбаар айылынын жанындагы тилкеси менен алмаштырылганын Азаттык радиосуна билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Нуркоз Кадырбек кызы өкмөттүн Оштогу өкүлүнүн биринчи орун басары, чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча комиссиянын мүчөсү Байыш Юсуповдун сөзүнө таянып кабарлагандай, алмаштырылган жер тилкелери бирдей көлөмдө. Кыргызстандын Керметоо айыл аймагына караштуу Гүлбаар айылы Ош шаарынан чыгып бараткан автожолдун Араван районуна кире бериш жерине туура келет. Жолдун оң четинде Өзбекстандын чек ара зымдары тосулуп турат. Өкмөттөн билдиришкендей, коңуш өлкөдөн ушул жерден алына турган тилке чек ара тосмолорун ары жылдырууга негиз берет. Нуркоз Кадырбек кызы аталган тилкелерди алмаштыруу мурдатан кыргыз тараптын демилгеси экенин, бирок келишимдер качан кабыл алынганын тактап бере алган жок. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычынын алкагында адамды жүзүнөн таануу функциясы менен 800дөн ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев өзүнүн төрагалыгы алдында өткөн антикоррупциялык кеңештин жаңы курамдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан көчө тилкелеринде жол кырсыктары 46,9%га азайганы байкалган. Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралда ишке кирген. Анын алкагында жолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулууда. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырып жатат. Долбоордун экинчи этабы боюнча тендерден расмий жыйынтыгы чыга элек. Халктын аярлуу катмары үчүн адистештирилген турак жай фондуну түзүү маселеси каралып жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Учурда эң орчундуу маселелердин бири ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жетим балдар жана халктын аярлуу катмарын турак жай менен камсыз кылуу. Алдын ала эсеп боюнча майыптарды үй менен камсыз кылуу үчүн мамлекеттик бюджеттен кошумча 20 миллиард сом табуу керек экени айтылды. Өлкө боюнча ата-энесинен кароосуз калган бир нече миң бала бар. Алардын бир бөлүгү томолой жетимдер. Бул балдардын көпчүлүгү окуусун бүткөндөн кийин дээрлик жашай турган жери жок калат. Мыйзам боюнча турак жайы жок жетим балдар 16 жашка чыкканда кезекке турбай эле үй алса болот деп айтылат билдирүүдө. Адистештирилген турак жай фонду ушул сыяктуу маселелерди чечүү үчүн түзүлгөнү жатат. Бул фондко муниципалдык ишканаларга соттук чечим менен өткөрүлгөн турак жайлардан киргизилиши дагы күтүлүүдө. Ушул тапта Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу мамлекеттик адистештирилген турак жай фондуна үйлөрдү өткөрүп берүү боюнча жобонун долбоору даярдалып бүттү. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев билим берүү жана илим министрлигинин жааматына жаңы министр Каныбек Исаковду тааныштырды. Анда өкмөт башчы атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап билим берүү тутумун түзүү мамлекеттин башкы милдеттеринин бири болуп санала тургандыгын айтты. Мындан тышкары мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү, алардын социалдык маселелерин чечүү жана билим берүү мекемелеринде заманбап материалдык техникалык базаны түзүү жолу менен билим берүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зор мааниге ээ экендигин билдирди. Айта кетсек, Исаковду бул кызматка премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев көрсөтүп, анын талапкерлигин жогорку кеңештин депутаттары колдогон. Каныбек Исаков 2011 жылдан бери Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп иштеп келген. Президент Сооронбай Жээнбеков Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ясухиро Ямамураны дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Мамлекет башчысы Япониянын элчисине өз ара ишеним жана урматтоого негизделген кыргыз-япон мамилелерин өнүктүрүүгө кошкон жеке салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Япониянын элчиси Ясухиро Ямамура президентке жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, анын Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясыны өтөгөн жылдары кыргызстандыктардын жана мамлекет бийликтин колдоосун жана жакшы мамилесин сезгенин белгиледи. Ал элчинин кызматында аткарган жумушу тууралуу кыскача айтып берип, ИЖИКА Япон эл аралык кызматташуу агенттигинин бир айыл бир азык долбоору эми Ысык көл облусунда гана эмес, өлкөнүн бардык облустарында ишке ашырылып жатканын баса белгиледи. Абдан өзүлдүү жакшы иштеп бердиңиз. Эки мамлекеттин ортосундагы кыргыз-япон мамилелерин өнүктүргөнгө, биздин достук бекемдегенге абдан зор салым коштуңуз. Мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Сиз иштеген мезгилде абдан көрүнүктүү жакшы иштер болду. Бунун баардыгы тең сиздин эмгегиңиз деп биз билебиз, баалайбыз абдан.
Бүгүн жогорку кеңештин жыйындагы аркылуу маселелер саатында бир катар депутаттар мектеп, бала бакча, айыл аралык жолдордун абалы жана башка маселелерди көтөрүштү. Отурумда депутат Сайдулла Нышанов Базар Коргон районундагы Жай Терек айылындагы жолду транспорт жана жолдор министрлигинин балансына өткөрүү чечими кабыл алынгандыгын айтып, жергиликтүү тургундар жок дегенде жолду сүрүп туруу үчүн атайын техника бөлүп берүүнү суранып жатышкандыгын маалымдады. Айылдын мындай шарты оор да кыш мезгилде. Ушул күнгө чейин эч кандай маселе көтөрүлө элек. Эми быйылкы бюджетте бул акча ремонтко салынбаса дагы, каралбаса техниканы чечип бериш керек деп атат ушу жергиликтүү эл. Себеби кышта кар көп жааганга байланыштуу каттам үзүлүп калышы мүмкүн. Өтө оор абалда болот дейт. Ушуну эске алып, Минтранска тапшырма берип, ушул жерге бир техника, кышта жолду сүрүп тура турган техниканы караштырып чечип берсеңиздер деп суранып атат. Мен сизге ушуну кайрылып атам. Ал эми депутат Аида Исмаилова мектептердин курулушунда бюджет каражаттар ыраттуу пайдаланбай жаткандыгын айтып, ага мисал катары Жетөгүз районундагы Богатыревка айылындагы мектепти мисалга тартты. Бул мектептин курулушу жаңы эле бүткөнү менен пайдалуу урап, цемент колдонулбагандай. Мындай мисалдар өлкө аймагы боюнча ондоп саналат деди. Депутат Аида Касмайлиева Өзгөн районундагы Жалпакташ айылындагы 2 мектеп өз маалында ашар жолу менен салынгандыгын, бүгүнкү күндө сейсмологиялык чечимдерге жооп бербей, кооптуу абалга кептелгендигин, бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин окуу жүргүзүү болбостугу боюнча тыянак чыккандыгын ортого салды. Кечээ вице-премьер-министр Алтынай Сейтбековна авариялык мектептердин абалы биринчи кезекте чечилет деп сөз берди. Ушуну карашыбыз керек, тез арада чечиш керек. Жөн эле сөз бойдон калбай, азыр мына жакшы убакыт болуп баратат, болду өзүчө. Билим берүүдөгү бардык көйгөйлөрдү биз талкууладык, бирок талкуулап эле калбай, ошол авариялык мектептерди тез арада чечип беришибиз керек. Бүгүнкү күндө жер-жерлерде бала бакчаларды жеке жактар куруп берип жатканы менен анда иштөөчү, тарбиячы, ашпозчу жана башка кызматкерлердин айлык акы маселеси чечилбей, бала бакчалар ишке кирбей тургандыгын депутат Зиядин Жамалдинов айтып чыкты. Эл өкүлү мындай бала бакчаларды республикалык бюджетке өткөрүп берүү сунушун өкмөткө багыттады. Бюджеттен акча каражатты бөлүп беришибиз керек болуп атат. Ушул маселе чечилбестен ушул элдер шайлоочулар кайрылып атат да. Буну айтып кете турган болсом, мына Нокат районуна караштуу 12 бел айыл өкмөтүндө Нарай айылында жаш жеткинчек балдар бакчасы. Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Муун жеткинчек бала бакча. Ошондой эле Баглан Дилазык деген бала бакчалар. Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу Борбаш айылындагы Сүйкүм балдар бакчасы мына бүгүнкү күндө ачылып иштеп жатат, бирок бардыгы ушул ата-энелерге оор келип жатат да, жана акча каражаттардычы. Ошондуктан ошол жерде шайлоочулар бардыгы кайрылышты. Ал эми жалпы жыйында депутат Кожобек Рыспаев акыркы мезгилде профсоюздардын айланасында болуп жаткан иштер тууралуу маселени көтөрдү. Эл өкүлү профсоюздары алар тууралуу мыйзам жазып жатканы депутаттардын кабинеттерине чейин кирип келип, ортого тааныш билиштерин салып жатканына нааразы болду. Мындан улам аларга чара көрүү керектигин айтып, вице-спикер Мирлан Бакировго кайрылды. Бул профсоюз деген бизде монстр чыкты. Ушу кабинеттен кабинетти кыдырып, биз мыйзам жазып атсак, ар кайсы депутаттын кабинетине кирип атат. Анан момундай чакырыктар болуп атат. Доброе утро, скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Ачык эле телефон менен жазып атышат. Курманбек мырза, биз эмне ушунчалык эле мындай, ушунчалык кордукка чыдайсыңарбы? Жазып атат ачык эле. Доброе утро всем, надо ославить всех тех, кто пропихивает новый закон о профсоюзах и добиться, чтобы этих не было в партийных списках в 2020 году. Во всяком случае, в началах этих списков, уверен, это у нас получится, и мы победим деп атат. Мүлктөрдүн баарын сатып атышат. Өкмөткө поручение берели. Ал мүлк мамлекеттики. Жана совет директор деген 28 киши мамлекеттин ичинен мамлекет болбосун. Өкмөткө поручение бергиле. Биз бул законду өткөрмөйүнчө бир да мүлк сатылбасын. Мына достук гостиницасын сатабыз деп жүргүп атышат азыр. Андан бөлөк саякатты берип ийгени, Турбазада жерлерди, көлдөгү жерлерди сатып ийгени, айтор көп нерсе бар. Жана фот дегенге 300 миллион анда бербейли. Анда жана 1%-тер өздөрү чогултуп өздөрүнчө иштесин. Мамлекет милдеттүү түрдө 1% чогултуп берип атат. Бир эле образованияда канча миллион деген акча чыгып атат. Каалагандай айлык коюшса, каалагандай мүлктү сатышса, көлөчүн кие албай калга чейин
90-дан ашқыча жұмышта болушса, бұлар Құдайдың еркесіби. Эмне деген мүлктөр бар. Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Келип алып ар кайсына айтып, тааныш билиштерин салып, депутаттарды келип алып муну ачык номерлар менен жазып атат. Мен азыр берип коеюн Мирлан Исакович. Чара колдоңула. Эмне бул, эмне деген сөз? Уже ачык эле телефондорун жазып эле бараны. Мен бир жолу чимкириктерди деп сөзгө айтып бир элита деп койсом эмне дегендиги асылуу болду. Чынын айтам, берде кимдер отурат? Бири-бирибизди карап, колдоп, мондайларга бөгөт коюш керек. Мирлан Исакович, мен азыр берип коеюн мына телефондор менен ачык жазып аткандарды. Анан айтып коеюн. Профсоюздун законун колдоп өткөзбөсөк, биз коомчулукка шылдың болобуз. Базар Коргон районунун Арсанбап айылындагы Кадыржан Батыровго тиешелүү болгон эс алуу жайы УКМКга өткөрүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка элдик ишканасынын жетекчиси Алексей Апиев билдирди. Кадыржан Батыров 2010-жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Анын негизинде Батыровго жана жубайы Карамат Батыровага таандык 28 объект камакка коюлуп, кийин соттун чечими менен мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун карамагында элдик ишканасы уюштурулуп, мүлктү башкаруу ошол ишканага берилген. 2018-жылы декабрда Кадыржан Батыров Одесса шаарында көз жумганы, кийин сөөгү Өзбекстанда жерге берилгени кабар кылынган. Кытай тараптын демилгеси менен Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасы 3 күнгө жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кытайда салттуу ай майрамы белгиленет. Мындан улам Торугарт жана Иркештам пункттары 13 сентябрдан 15 сентябрга чейин жүргүнчүлөр жана унаа каражаттары өткөрүлбөйт. Чек ара өткөрмө пункттары 16 сентябрдан тарта иштеп баштайт. АКШдагы президенттик шайлоо 2020-жылдын 3-ноябрында өтөт. Шайлоого аттанган талапкердин эң байы албетте Ак үйдө отурат. Калгандардын капчыгы кандай абалда? АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамптын баарынан бай экени маалым. Трамп президенттик шайлоого кайра катышуу үчүн 18-июнда үгүт өнөктүгүн расмий баштаган. Президенттик пост үчүн аны менен тең тайлашам деген каршылаштарычы. Forbes журналы 2020-жылы өтө туруучу президенттик жарышка атсалышкан талапкерлердин каржылык абалын деп чыкты. Кээ бир жыйынтыктар күтүүсүз болду десек да болчудай. Берни Сандерс миллионер, орто класстагы Джо Бейден сыяктуу эле. Ал эми Элизабет Уоррен $12 миллион байлыгы менен экөөнүн тең ашып түшөт. Ошентсе да Джон Делейнге жетпечүдөй түрү бар. Анын байлыгы $200 миллион түзөт. Жана каржы магнат Том Стейерден башка демократтардан чыккан талапкерлерден 2 эсе салмактуу. Бага маралдарын талкалаган Дориан боронунун айынан каза болгондордун саны 50-гө жетти. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Буга чейин 45 адам каза болгондугу айтылган болчу. Учурда көпчүлүк тургундар дайынсыз жоголгонуна байланыштуу бул эсеп дагы да өсөрү божомолдонууда. Ылдамдыгы саатына 300 км чейин жеткен борон Бага маралдарында 13 миңдей турак жайда кыйраткан. Борон 1 сентябрда катталган. Ошол кезде НАСА Флоридага багыт алган Дориан боронунун тасмасын жарыялаган соң Дональд Трамп Польшага пландалган сапарын да токтоткон.